Жалал Абад колледжи педагогика бөлүмү башталгыч класстарга мугалим адистиги БКМ Контракучун сегиз тайпасынын студенти мен Жылдызбек кызы Медина. Саламатсызбы? Педагогика предмети боюнча окутуучу Маматкулова Назира Масиралиевна. Сабактын темасы мектеп менен үй бүлөнүн байланышы. Бала үчүн үй бүлө инсанды калыптандыруунун эң баштапкы жана бир топ активдүү булагы. Ал өзүндө кабыл алынган көз караштарды, салттарды, аныктоолорду, жүрүм-турум үлгүлөрүн сактап турат. Үй бүлө төмөнкүдөй белгилүү бир функцияларды ишке ашырат. Репродуктивдик функция, балдардын төрөлүшү, чарбалык экономикалык функция, тарбиялоо функция, коммуникативдик функция, рекреативдик функция. Өз баласын чын жүрөгүнөн сүйгөн, ага ак көңүлдүүлүктү каалаган ата-энелер аны менен демократиялык өз ара аракетте болушат. Бирок тарбиялоодо зарыл болгон учурда авторитардык жана либералдык стилдин элементтери да пайдалануу керектигин сезишет. Үй бүлөдө тарбиялоонун негизги усулдары үлгү көрсөтүү, биргеликте ишмердүүлүк, аңгемелешүү, колдоо көрсөтүү, баланы коргоо. Үй бүлөдө баланы мен жасаганда жаса ураанын астында тарбиялоо менен аларга кандай жашоо, эмгектенүү жана сүйүү керектигин ата-энелер жеке үлгү болуп көрсөтүшөт. Үй бүлөдө эч ким мен сени азыр тарбиялайм деп айтпайт. Себеби бардык нерсе ага жасалган мамиле, ата-энелер ортосундагы мамиле, үй бүлө ичиндеги жашоо процесси, бардык үй бүлөлүк иштер баланы калыптандырат.